Аны барайлы. Айылдан дүкөнчүлөр дүкөн берип койгон. Бир дагы бүгүнкү күндө тамак аш барбаптыр буларга. Бул жака келсе колду аркага алып, акимге бар, айыл өкмөткө бар, кагаз алып ке, тигиге бар, буга бар деген убакыт жок да азыр. Мындай акыбал жок да. Эки мектеп, садик, анан үйлөрдө бар. Таанышы барлар ток отурат, таанышы жоктор ачык отурат, ачыгын айтайын. Интернет айдыңында өлкө аймагынын башка аймактарынан келген жардамдардын айынан чыр чатак чыккан. Жарандардын пикири бурмаланып, соцсеттер аркылуу ар кандай чындыкка дал келбеген билдирүүлөр таркалып жатат. Чыр чыккан Баткен районунун Төрткүл айыл өкмөтүнө маселенин чоо жайын билүү үчүн биздин чыгармачылык топ да барган. Бийлик өкүлдөрүнүн айтымында калган жардамдар өз убагында жеткирилип жатканын билдирди. Видео токтоло турганбысым, не дейм видеодо туура эмес маалымат кеткен. Себеби балким ал кишинин өзүнүн жеке кызыкчылыгыдыр. Азыр мен өзүм менен сүйлөштүм. Мен запас алып келип коюп, правда түгөгөндө солдаттарга тамак жасап берейин деген ой менен ошентип бардым эле деп ошондой ответ берип атат да. Негизи биз эл тараптан да, мамлекет тараптан, мисалы үчүн военлер бүт ошо военный тараптан өздөрү камсыздап турат. Гуманитар жардам мына өзүңүздөр көрүп турасыздар. Бүт килограммга чейин алып келип, бир килограмм башка жакка кетпестен муктаж жерлерге бардыгы таратып берип атабыз. Эвакуацияланган жарандарга республикалын аймагынан жөнөтүлүп жаткан жардамдар күн сайын ар бир үйдөгү адам санына карап керектүү өлчөмдө берилип жатат. Кыргыз-тажик чек арасында чыккан чырдан улам айылдан үй жайын таштап келген жарандар үчүн азык-түлүктөн баштап күнүмдүк керектелүүчү каражаттарга чейин берилүүдө. Кыргыз элинен ушундай кыйын күндө жардам колун сунгандарга өздөрүнүн ыраазычылыгын билдиришет. Эме алып атасыздарбы эжеке? Жок, күнүмдүгүнү күндө берилет. Берип жатат. Камсыз элге шүгүр жакшы. Камсыз кылып жатат. Эмне алып атасыз күндө? Şu продукта жечүү нерсе бардыгы бар. Мисалы макарон, май, un, şu керектүү буюмдар бардыгы бар. Рахмат элге шунчалык берип жардам кылып жатканга чоң рахмат. Эл эч көчөдө калган жок. Кудайга шүгүр, эл журт бар экен, тууган урук бар экен. Элге чоңдорго чоң рахмат, шунчалык жардам берип мына продукттарын жеткизип жатат. Кудайга шүгүр, келген жерлерибиз ham жакшы кабыл алып жатат. Шо коноктор үйдө 24 адам, өкмөткө рахмат, ушинтип күндө жардам берип атышат меймандарга. Азыр эмнелерди алдыңыз азыр? Азыр шо күрүч, май, un, шо май, шакар, чай шолор. Жардам таратылып жаткан аймакка келдик. Бүгүнкү күндө дал ушул складта өзүңүздөр көргөндөй un, май, дегеле макарон бардыгы эле күнүмдүк тиричиликке керектүү бардык азык-түлүктөр дал ушул жерде сакталган. Сыртта өзүңүздөргө белгилүү болгондой атайын тизме аркылуу жарандардын санына карап унду килограммдап, ошол эле учурда майларды дагы өздөрүнө үй бүлөнүн санына карап берип жатышат. Жалпысынан бул жерде 200, жалпысынан 300гө чукул жаранга жардамдар таратылып берилип жатат. Жергиликтүү тургундар бийлик тарабынан көрсөтүлгөн гана маалыматтарга ишенип, социалдык тармактагы маалымат такталбай элди дүрбөлөңгө салышы турган кептешет. Мындан улам ар бир жаран так гана маалыматка көңүл буруусун сунушташат. Мен сиздерге кайрыларым ушул маалыматтарды туура, так, жакшы берсеңиздер. Эки жамандын аркасынан көптөгөн кыргыз элибизди, Баткен элибизди жаманаттык кылыштын кереги жок. Менин кайрылуум ушул. Учурда Баткен облусунун кооптуу аймактарында эвакуацияланган жарандар мектептерге, бала бакчаларга жайгаштырылган. Тажик тараптын кол салуусунан улам көпчүлүк жарандар үй жайсыз, кийим кечесиз калышкан. Аларга ар тараптуу жардам көрсөтүү максатында кыргыз эли биригип, керектүү жардамдар көрсөтүлүп жатат. Анан биз деле ошондой болдук. Эч жерге катталбай эле барып бир жерге түштүк. 3 семья бир жерге келдик. Үй кененирээги да билет эдим. Анан ондо мен айттым bir күнү, ондо бүгүн помощь берет экен. Десем, ол бизди караган семья каянша күн помощь деп болбоду. Анан кыздар, келиндер бар да. Эртесинен келди да, каттап койду да, күнүгө берип жатат. Ол ары моллонун айтканы катталбаган адамдар болуш керек дейм мен. Bir tuğanı meraklıca barakasını versin dağı kajerge varsanız tosu alıp jakşınarka meyman kılıp özün bir tuğandan meraklıklarını tavuk durat. Bizi bilip düşünüp söyleyip izat kılıp şunday bir tuğan meraklıca birbirimizi kılgan izat özüge Allah Teala baraka versin. Bana yaşlarımızga bunun arada şunday meraklıkların barakasını versin. Күн сайын коопсуз аймакка көчүрүлгөн жарандар үчүн медициналык жардам көрсөтүлүп жатат. Бул үчүн дары-дармектер менен да камсыз болушкан. Жакын айылдардан, алыс айылдардан келген
оорулар бар, ошолорду кабыл алып атабыз. Экиге бөлүнүп бир группабыз больницанын өзүндө кабыл алып атабыз. Анан жарымыз могу жерде элдерге жакын деп центрде могу жерде кабыл алып атабыз. Келгендерди жакшы Кудайга шүгүр дарылар бар экен. Кызыл Ай коому дары берди. Жардамдарды ошолорду жетишче тарга жок деп эстен бир таблетка болсо да берип карап атабыз. Элдер Кудайга шүгүр азыр эле. Баткен облусуна жалпы 1131 тонна гум жардам жеткирилген. Анын ичинен 166 тонна Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан, 792 тонна жарандар тарабынан өз күчү менен жеткирилген. Учурда кампада 172 тонна гум жардам турат. Республиканын аймагынан чогулган гум жардамдык жардамдар оор жүк ташуучу унааларга жүктөлүп, Баткен облусунун аймагына жөнөтүлүүдө. Бактыгүл Мирадилова, Абдилламит Абдиманап уулу, Алтын бешик жаңылыктары.